Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Ишканалардын аталышына диний сөздөрдү колдонууга тыюу салынды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу бүгүн 23-июлда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 27-июнда кабыл алынган. Ага ылайык ишкана, фирма жана компаниялардын аталышында диний мүнөздөгү сөздөрдү, терминдерди жана аныктамаларды пайдаланууга тыюу салынат. Ал үчүн Жарандык кодекстин 89-беренесинин 1-бөлүгү диний коммерциялык эмес уюмдарды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган юридикалык жактарды кошпогондо, юридикалык жактардын фирмалык аталышында диний мүнөздөгү сөздөрдү, терминдерди, аныктамаларды колдонууга жол берилбейт деген ченем менен толукталат. Ал эми диний мүнөздөгү сөздөрдүн, терминдердин, аныктамалардын тизмеги жана аларды пайдалануу тартиби министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Беле кетсек, өлкөдө диний ат менен аталган ар кандай каржы уюмдары, кооперативдер арбын, аларга азгырылып, акчасынан кол жууган жарандар жүздөп саналат. Булак Суперкейжи. Бишкекте айдоочуларга УНАЗдын номуруна карап кезек менен көчөгө чыгуу сунушталды. Бишкек шаарынын медиасы жол тыгыны менен күрөшүү үчүн даярдалган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоордун негиздеме катында республикалык маанидеги шаарлардын жолдорунда жүрүү үчүн унааларды номердик белгилерине карап чектөө киргизүү сунушу айтылат. Ага ылайык дүйшөмбүдө 1 жана 2 саны менен аяктаган, шейшембиде 3 жана 4, шаршембиде 5 жана 6, бейшембиде 7 жана 8, жума күнү 0 жана 9 сан менен аяктаган номерлүү автокөлүктөр саат эртең мененки 7ден кечки 9га чейин шаардын жолуна чыга албайт. Мыйзамды сактабаган жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып пул салынат. Чектөө ишемби, жекшемби жана майрам күндөрдө колдонулбайт жана коомдук транспортторго киргизилбейт. Бул чара тыгындарды 20%га азайтары божомолдонууда. Ошондой эле негиздемеде Бишкекте 416.837 унаа катталганы, аймактардан келгендерин кошо санаганда 600 миңден ашар айтылып, бул көрсөткүч 350 миң автокөлүккө ылайыкташкан, шаардын жолуна дээрлик 2 эсеге көптүк кылып жатканы кошумчаланган. Эми Бишкек шаардан тышкары кирген унаалар үчүн акча алынышы мүмкүн. Бишкек медиасы шаардын бюджетин толтуруу үчүн бир нече жаңы төлөмдөрдү киргизүүнү пландоодо. Мындай токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Медиа бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн салыктык эмес кирешелердин жаңы булактарын киргизүү максатка ылайыктуу экенин белгилейт. Каражат шаарды өркүндөтүүгө жана шаардыктардын жашоосун жакшыртууга багытталган жаңы социалдык долбоорлорду каржылоого жумшалат. Медиа ошондой эле Онатыгын Борбор каланын чечүүнү талап кылган актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири экенин белгилейт. Буга байланыштуу муниципалитет бир канча долбоорду 6 айга пилоттук долбоор катары киргизүүнү сунуштайт. Токтом долбоорун министрлер кабинети колдоп, ал коомдук талкууга коюлду. 2024-жылдын 1-августтан тартып 6 айлык мөөнөткө Бишкек шаарында төмөнкүлөрдү киргизүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу жактырылсын. Бишкек шаарынын аймагына шаардан тышкары автотранспорттун кириши үчүн жыйым, жеке мобилдүүлүк каражаттарын эксплуатациялоо үчүн жыйым, туристтик жыйым, мындан ары пилоттук долбоор. Бул Бишкек шаарынын аймагына шаардан тышкары автотранспорттун кириши үчүн жыйымдын өлчөмү жана төлөөнүн тартиби жөнүндө убактылуу жобо. Кыргыз Республикасынын региондорунда жана чет мамлекеттерде катталган автомобиль транспорт каражаттарынын Бишкек шаарынын аймагына кириши үчүн жыйымдын өлчөмүн жана төлөөнүн тартибин аныктайт. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача белгиленбесе, бул убактылуу жобонун күчү уюштуруу укуктук түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жана жеке жактарга карата колдонулат. Бул убактылуу жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат.
Бишкек шаарынын аймагына шаардан тышкары автотранспорттун кириши үчүн жыйым. Кыргыз Республикасынын региондорунда жана чет мамлекеттерде катталган автомобиль транспорт каражатынын ээси болгон жана же башкарган юридикалык же жеке жактардан алынуучу төлөм. Аны төлөө Бишкек шаарынын медиасынын жыйым төлөөчүлөргө карата юридикалык маанилүү аракеттерди жүзөгө ашыруу шарттарынын бири болуп саналат. Жыйымды төлөөчү Бишкек шаарынын чек арасында жайгашкан автомобиль жолдору боюнча өтүүнү жүзөгө ашырган шаардан тышкары автотранспорттун ээлери жана же пайдалануучулары. Шаардан тышкары автотранспорт Кыргыз Республикасынын региондорунда жана чет мамлекеттерде катталган автомобиль транспорт каражаты, автобустарды, жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерди, автомобиль чиркегичтерин, сүйлөгүчтөрдүн жарым чиркегичтерин, ошондой эле адистештирилген автомобилдерди, жүктөрдүн белгилүү бир түрлөрүн, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн арналган жана атайын автомобилдерди, ар кыл көпчүлүгүндө транспорттук эмес жумуштарды аткаруу үчүн арналган, кошуп алганда автомобиль транспортунун кыймылдуу курамынын бирдиги. Булак Суперкежи. Москвада кызга бычак урган кыргызстандык кармалганы кабарланды. Орусиянын полициясы 22 июлда Москванын түштүк батыш аймагында соода борборлордун биринин жанында кызга 3 жолу бычак урган 22 жаштагы кыргызстандык кармалганын билдирди. Бул тууралуу тергөө комитетинин Москва шаардык башкы башкармалыгынын Telegram каналында кабарланды. Видеосу дагы жарыяланып, анда киши кызга кол салып качып кеткенин көрүүгө болот. Учурда полиция адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө жүрүп жатат. Бычак жеген кыз шаардык ооруканага жаткырылды. Айрым Telegram каналдар шектүү кол салган кыз анын аялы экенин жазып жатышат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10 июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Булак Азаттык. Орусиянын эл артисти Олег Казманов мигранттардын жүрүм турумун сынга алды. Орусиянын эл артисти өткөн шайлоодо президент Владимир Путиндин ишенимдүү өкүлү болгон Олег Казманов бийлик көп сандагы мигранттардын киришине жол бербеш керек эле деген пикирде. Бул тууралуу ал Белт агенттигине курган маегинде билдирген. Анын айтуусуна караганда, мигранттардын жүрүм туруму орус элинин маданиятына шайкеш келбейт. Казманов бүгүнкү күндө миграциялык маселеси абдан курч экенин белгилеп, бул маселени чечүү үчүн тиешелүү чаралар көрүлөрүнө ишенерин айтты. Ал ошондой эле чет жактан келгендердин көбү орус тилин такыр билбестигин же эптеп сүйлөрүн кошумчалады. Казманов мигранттар менен иштешкен атка минерлердин ишин кылмышка теңеди. Барына жашыл жарык берип жаткан атка минерлерди диаспоралар сатып алып жүрүшкөн жана сатып алууну улантып жатышат. Менимче бул кырдаалдын мурдали алдын алыш керек эле. Азыр бул тема абдан курч болуп турат, деди ал. Орусияда соңку күндөрү мигранттарга каршы билдирүүлөр байма-бай жасалып келет. 27 июнда Петербург эл аралык юридика форумунда сүйлөгөн учурда тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириши үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын айткан. Олег Казманов Украинадагы согушту колдоп ырдаган үчүн батыштын санкциясына киргизилген.